Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eng birinchiden barыбызды жоқтан бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубузду айтабыз. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбызды айтабыз. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, урматтуу келген коноктор, биз эми өлкөбүздө, элибизде агартуу, ошондой эле үй бүлө институтун бекемдөө, балдарга туура тарбия берүү, жана аларды жогорку адеп ахлакка үндөө максатында сен китеп тачсаң, китеп сени ачат аттуу республикалык китеп окуу конкурсу уюштурулган. Буга мына канчалаган адамдар катышып, Кудайым буйрса бүгүн жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр табылып, аларга сыйлык берүү алдында турабыз. Албетте эми китеп деген бул чоң байлык. Эми китеп деген жан дүйнөнү толуктап, жан дүйнөнү байытып, ошондой эле сөз казынасын толтуруп, жашооңдо бир туура нукка сала турган бул өзү китеп болуп эсептелинет. Эми китеп эң мындай акы тилебеген дос өзү китеп болот экен да. Бул китеп Кур'ан. Эч кандай шек күмөнү жок. Китеп Аллах Тааладан келген. Ал эми бул китеп Кудайдан корккондор үчүн туура жол. Туура жолду көргөзүүчү китеп деп Аллах субханаху ва таала Кур'анда бизге баяндап айтып койду дейт. Ошондуктан биз китеп окусак, албетте туура жолду табабыз. Ал китептерибиздин эң сап башында ыйык болгон Аллах Тааланын каламы болгон Кур'ан турат. Анын аркасында эмне деген мындай сонун китептерибиз. Ошону уюштургандарга, демөөрчү болгондорго терең ыраазылык билдиребиз. Азирети муфтий Абдулазиз Кары Закировдун атынан силерге салам айтабыз. Албетте ал киши да келе жатты эле бир зарыл иштер чыгып калып, бир тарапка саламын айтып жиберди менден. Ал кишинин саламын кабыл алып коесуздар. Ушул Мансур Канназар баштаган командага, муфтиятка чоң ыраазычылык. Дагы ушундай жакшы иштерди кылып жүрөсүн. Негизи бул эң жакшы китеп окуганга бир түртү берүү, мотивация берүү азыркы мезгилде ушундай адамдагы чыныгы баалуулуктар жок болуп кетаткан мезгилде өтө зарыл нерсе экен да. Материалдык байлыкты тартып алыш мүмкүн экенин көрүп атабыз да. Кайсы мезгилде болсун, же өзүң банкрот болуп каласың, же болбосо бирөө тартып алыш мүмкүн экен да. Бирок интеллектуалдык байлык бул сен менен өмүр бою калат экен да. Китеп окуу болсо ошол интеллектуалдык байлык алып келет экен. Азыркы заманда адам баласы ийгиликтүү болуш үчүн кандай сапаттар керек адамга депчи. Десем анан тиги жактан чыгарып берди жазып. 10 сапатты чыгарып берди. Ошол сапаттардын арасында биринчиси ийкемдүүлүк дейт да, адаптация. Ар бир нерсеге адаптация, ийкемдүү болуп, ушул нерсеге көнүш керек дейт. Анткени союз мезгилинде 5 жыл окуп, өмүр бою ошол кесип менен иштеш керек болгон болсо, азыр эксперттер айтып атат, бир адам ушу 21-кылымда 8 жолу өзүнүн кесибин алмаштырышы мүмкүн дейт да. Жолбосо 8 жолу өзүнүн кесибин дагында мисал үчүн IT жагынан алсак, интернет магазин жасаганды үйрөнгөн болсо, энди мобилдик тиркемелер жасаганды үйрөнүп дегендей өзүн өнүктүрүш керек болот экен. Китеп окуп атканда баягындай түрдүү функцияны аткарган эмелер бирден ишке кирет экен дагы өтө чоң процент ойгонот экен да. Ошонун ичинен адамдардын эме кылганы эң көп ошо 14 миллиарддын ичинен бир 3-4 максимум 5% эле мейиз иштетет экенбиз да, бул жашоодон өтүп кетет экенбиз да. Китеп окугандардыкы ошол проценти өтө жогору болот экен. Ошондуктан мына бүгүн Мансур, муфтият, максат болуп ошол көп убакыттан бери ушинтип ниет кылып өткөргөнүңөр куттуктайм биринчиден. Бул иштин аркасында чоң мээнет бар, кыйынчылык бар. Мындан кийин дагы көп ушундай бир жарыштарды, мындан дагы чоң масштабтуу бир эмелерди өткөрөсүңөр. Биз дагы колдон келишинче ошол жардам берип турабыз. Алла ыраазы болсун.
бул утуп алганды Кут курулуш компаниясынан сертификат, Кут курулуш компаниясынын Олокон турак жай комплексинен бир бөлмөлүү патер Нурпери Жеңишбек кызына берилет. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Құттықтайсыз. Ассалаумағалейкум барыңыздарға. Мындай жерге биринчи жолу чыгып атышмын, толкунданып жатам. Бір өтө күчтүүчү кылдасыз. Барыңыздарға рахмат, Алла разы болсын. Бул ишти аргандарга, жалпы жамаатка, демирчилерге барыңыздардан Алла разы болсын. Рахмат. Аллах Таалам барыңыздардан разы болсын. Сиздерге эки эселеп Аллах Таалам жакшылыгын насип кылсын. Жана ошондой эле бардык катышуучуларга алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Аллах Таалам насип кылсын. Жана ошондой эле уюштуруучуларга, демирчилерге Аллах Таалам разы болсун. Ар дайым ушундай конкурстарды уюштуруп, ушундай бактылуу болушуңузга себепчи болуп жүрө бериңиздер. Биз бир гана ушундай белектерди утуп эле тим болбостон өзүбүзгө пайдалуу маалыматтарды ала алдык. Жана аны жашообузда амал кылууну Аллах Таалам өзү насип кылсын. Барыңыздарга рахмат. Аллах разы болсын. Эми сиздерди бир аз отургуздурбайбыз. Кичине суроо жооп бар. Биринчи эле суроо да баарыбызга кызык болду. Сиздердин үйүңүздөр бар беле? Жок, биздин үйүбүз жок, квартирада турчубуз Бишкекте. Аллах разы болсын. Могу китепке кандай даярдандыңыз? Байкеме тамак кылып бере албай калган учурлар болсо керек, ошол китеп окуп атып. Кандай болду, эмне болду? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен китепти сентябрдын аягында алганмын. Анан 2 айдан кийин ноябрлардан баштап катуу даярдана баштадым. 14 апрелге 1 ай калганда интернетимди өчүрүп, телефонумду көп көңүл бөлбөй, көңүлүмдүн баарын ушул китепке арнадым. Жана мен 2 жоопко тең даяр болдум. Жеңилсем дагы деп. Башынан менин ниетим үй болгон. Машалла. Чоң рахмат, Алла разы болсын. Манас байке, ошол жеңебиз китеп окуп отурду, кечке даярданып атты. Сиз кандай карап аттыңыз ушуга? Эми сиз ошол артында туруп, мүмкүн колдоп берип турдуңуз, мүмкүн ким берип аттыңыз? Ошол жөнүндө бир кыскача айтып берсеңиз. Үйдүн ичинде биз күбө болбогон нерселерди. Акыркы мына орозо башталгандан бери ошо мечитте эле болуп жүрдүм да. Үйгө деле кетпей, мечитке ошо сабакка катуу даярданып жүрдүм. Машалла, эмгектин үзүрү. Демек, интернетти өчүрүп койсок, телефонду азайтып койсок, бир үй тапканбыз да. Бизге деле жакшымат жатсок. Бул ийгиликтерге эң биринчиден Аллахтын жардамы менен, Аллахтын каалоосу менен жеттим десем болот. Эң биринчи бул дуба мумондун куралы демекчи. Аллах Таалага шүгүр, ушул күнгө жеткиргенине барыңыздардан Аллах Таалам разы болсун. Сезимдерим айтып өтө алгыс, айтып жеткире албаймын. Аябай башкача сезимдер болуп жатат. Аллахым силерге да насип кылсын буйруса. Чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Анан кийин пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Азыр мен толкунданып ушундай толкунданып турам. Умраны утуп алам деп ойлогон эмесмин. Бирок ошо башында эле ниетим ошол умраны утуп алуу менен катышсам дагы ошол умраны утуп алсам, эгерде кайнатамды умрага жөнөтөм деген ниет болгон. Аллахым ушул дуаларымды, ниеттеримдин баарын кабыл кылыптыр, мага ушул умраны белек кылды. Альхамдулилля. Ушул демирчилерге дагы
жана ушул конкурсту уюштурган бүт уюштуруучулар командасына чексиз рахмат, ыраазычылыгымды билгиземин. Ушундай Туркияга сертификат утуп алдык. Кыйын кыргыз китебинен катыштым. Конкурс аябай адилеттүү өттү деп эсептейм. Себеби мен күткөн эмесмин сертификат алам деп. Бул китеп дүйнөсүнө окурмандарды китепти сүйдүрүү үчүн аябай жакшы жасалган кадам деп эсептейм. Жана ушул түзүүчүлөргө, китепти уюштургандарга, демөөрчүлөргө, демилгечилердин баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Бул аябай чоң жеңиш, чоң жемиш деп эсептейм.